Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан мекендештер, бирден лайк басып коюңуздар. Биз бүгүн мына Павло Посад деген жердебиз, Подмосковьядабыз. Мына МКАДтан бир 60 километр бериде Москвага жакын жерде турабыз да. Бул жерде 4 сарай, чоң сарай сатууга чыгып калды. Өзүбүздүн кыргыздардын сарайы экен. Бул жерде уй кармаса дагы болот тугандар. Кой кармаса дагы болот тугандар. Андан жанагы кыргыз үйлөрдү тигип, жылкы кармап, самал кылып, бизнес кылса дагы болот экен. Кыскасы, оро турган мындай жайыттары бар экен да, чөп оруп, жана кылам, чөп жыйнайм дегендергечи. Анан 16 гектар ошол жерден алыс эмес жерде дагы бир жайыт жери бар экен. Кыскасы, ошолор боюнча сөз кылабыз. Анан ошол природный газ дейт, ошол природный газы дагы бар экен. Өкмөткө эч жака акча төлөбөсүн, жердин түбүнөн ушундай бекер газ чыгат экен дегендей да. Анан 8 комнаталуу үй бар экен бул жагында. Толук маалыматты мына Назар агабыз менен сүйлөшкөнчө берелик. Бул жер экиге бөлүнүп сатылса дагы болот экен да. Ушул сарай турган жер жанында бир жайыт жери менен бир 9 гектардай чыгат экен. Экиге бөлүп эки адам алса дагы болот экен тугандар. Анан 16 гектар жерди 2 гектардан бөлүп дагы алса болот экен. Ошол мал кармайм, мал чарбачылыкка депчи ал жактан деле үй салып башка кылса деле болот экен да. Толук маалыматты агабыз айтсын. Балаларына өзү айтып берет, келиңиз ага. Элге толук айтып коелук. Кыскасы, илгери 60 жылдары курулган сарайлар экен. Бардык шарттары дагы бар экен. Ассаламу алейкум. Биз бул Павло Посадский городской округунун жанында Саворово деген деревняда ушундай ферма бар. Бул жерде 4 гектар, 5 гектар, 16 гектар болуп 3кө бөлүнөт. Үчөөнүн өзүнчө бизче кызыл китеп деп коет го. Документи бар өзүнчө. Могу жерде 4 сарай бар. 4 сарайдын өзүнчө документтери бар. Эң чоң сарай бул могу сарай. Ушул сарай? 1000 квадрат метр. 1000 квадрат метр. 1000 квадрат метр. Бул сарай 750 квадрат метр. 750 квадрат метр. А могу жерде овощи хранилище бар. Бул 800 квадрат метр. 800 квадрат метр. Үстү навес. Ылдый подвал бар. Подвал. Овощи хранилище бул атайын. Жердин астында. Буякта Бул жакта да көргөзөлүк. Бул жакта жайыт жер. Бул 5 гектар жер. 5 гектардай мына карагыла. Бул жер жайыт. Чөп орсоңуздар дагы болот да. Чөп орумга башкагачы. Жайыт кылганга болот. Мунун аркасында азыр көрсөтөм, 16 гектарда жер бар. Ушуну эми бул 750 деп айттым. Бул 800 квадрат метр, а мунун аркада конюшня деп. Көргөзбөлүк бар, мындай эле сырттан. 450 квадрат метр, 4-сарай. Ошол алам дегендер болсо келишебиз. Бул жерде эми ар багытта иштесе болот. Сүт багытында, эт багытында, андай биздегилер булакка кызыгат го. Ат кармай тилектеп келип, шаарга жакын да. Ат бир сарайды алып алып ат кармашып, булак чапса болот. Бизге эмнеге силерди чакырып атабыз? Бизге мени биздикилер алса экен депчи. Биз өзүгө деп алдык. Муну саткан себеби Сапар деген тууганыбыз экөөбүз алганбыз. Бул жерден алып, чемпионство болгон байланыштуу Кыргызстандан келбей калды. Жалгыз чоң хозяйство да чоң жалгыз тартып кетишке кыйын. Ошо өзүнүкүлөрдөн болсо, ушуну эки бөлүп сатсак деле болот. Бул жерде 4 гектар жерде ушул сарайлар турат. Жанында 5 гектар жер бар, а тиякта 16 гектар жер бар. Анан жана сурап атпадыңбы, грант боюнча? Гранттан айта кетиң. Московская областта Россия Федерациясынын ушундай айыл чарба багытында колдоо бар, грант деп коет. Буну ким мал чарба менен иштейин дегендерге 7 миллионго чейин, ким дыйканчылык растениеводство деп коет, ошого менен иштейин дегендерге 5 миллионго чейин акча берет. Бул безвозвратный акча. Просто анын требованиясы 10% ошо акчанын 10% өзүңкү болуш керек. 5 миллион алам десең 500 миң өзүңкү, 7 миллион алам 700 миң. Ошону сурашың эме болуш керек да. Өзүңдө болуш керек. Граждан Россия болуш керек. Граждан Россия эң биринчи талабы Москвада эмес, ушундай айыл жерде пропискасы болуш керек. Анан ушундай 1-2 гектар жери болсо, же ушундай бир сарай болсо, бизнес план бар, ушуну жазып барса, ал жылга бир жолу болот, апрель-май айларында быйыл өттү. Аны эмдик жылдан барып катса, анан 5 мамлекеттин талабы ушул 5 жыл иштешиң керек. Ал акчаны келип колуңан алышка бербейт, бизнес план жазып барасың. Мага 50 уй сүт багытында же
200 кой депчи. Вот ошол койдон ошол кальцийден малың азайып кетпеш керек. Канча каалашынча көбөйтсөң болот. Анан туура 5 жыл иштешиң керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы эмнеде? Ошол жерден рабочий сила иш эмне деп коет? Жумуш менен камсыздайт. Жумуш менен камсыз кылыш керек. Ошол жердегилерди. Мамлекеттин кызыкчылыгы ошол жерде 2 миллион 3 миллионго бир адам, 6 миллион алсаң 2 адам, ошонун баягы пенсион фонд дегендер бар, соц фонд дегендерин төлөп 5 жыл иштешиң керек. 5 жылдан кийин кааласаң сатып кетип калсаң болот, кааласаң да иштесең болот. Мамлекеттин эмес ушул. Ушуну биздин Россия жарандыгын алган кыргыз туугандар көп да. Айыл жерде прописан болот. Ушуну ушул жерден колдонсо болот да. Антиякта 16 гектар деген жери бар, ал дыйканчылыкка ким азыр жанында аябай суу бар, түз жер. Теплица кылабыт элек, жанагындай Кыргызстанда азыр мына малина, клубника, ежевика, голубика дегендер болот да. Ушулар диксе болот, суу кеңири. Анан ошол жерде ушундай возможность бар. 2 гектардан кылып бөлүп, анан бул ферманы алгандайын 2 гектардан кем эмес. Мыйзам бар да Россияда, 2 гектардан кем бөлбөйт. Айыл чарба жерин 2 гектардан кем бөлбөйт. Мен ошону бөлдүрүп берет элем. Анан ошол жерге ал өзүнүн кылат. Каалагандай 3 этаждан бийик эмес, 500 квадрат метрден көп эмес кылып үй салып алсаң болот. Үй салып жашап постоянно. Сарай кылып, каалагандай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан мына жеринден айтып коеюн эле, сөзүңүздү бөлүп коеюн. Жер жанагы ботала жер эмес, туугандар, көрүп атасыздар. Чаңы чыккан, сапырылган жер экен да. Какыраган жер экен мындай айткандачы. Көп жерлер ботала болуп атат. Мисалы, башка областтарга кетип атат, биздикилер көбүчө. Андай эмес да, мындай таза, курук жер экен туугандар. Анан айдоо жер могу жактарда ботала эмес. Бу канча жанагы касса суу чыгат экен, билбедиңизби? Скважинаңыз бар экен, а? Бар, ал аябай чоң скважина. Мурда болгон экен, ал 100 метрден чыккан дешет. Суу кеңири бар. Жанында Баняңыз дагы бар экен ичиде. Баня бар, анан Борныйлары бар экен. Бурасы бул комната көп жылдан бери жашабай, иштебей туруп, кичине косметический ремонтту талап кылат. Көптөн бери. Баня да бар, комнаталар бар, 8 комната бар. Ар бир природный газ кирген, 2 котел бар, атайын бар, тамак кылгандар үчүнчү. Газ паровой отопление болгон да. Кышы менен адамдар жашаганга, ишчилер жашаганга депчи. Бир чоң колодец бар, жана көрсөттүм, бир скважина бар. Ушул жерлерден могу сарайлардын ичинен эмелеп кетет да. 60-жылы курулса дагы абалы өтө жакшы каралыптыр да. Мындай бышык курулуптур дегендей да. Анан могу жанында токой, бул токойдун астында биздин туугандар келип эс алса болот. Ушундай бир пландар бар. Могу көзгө көрүнгөн бардык нерсе ушул сизге карайт. Ушул бул жерде баары бизге карайт. Биз средний жанагы айтылган 700 квадрат метр сарайдабыз. Өзүңүздөр бир байкоо салыңыздар, мына таштамайларды караңыздар. Карагыла. Өдөгө мындай кылып көргөзүп кой. Темир. Темирлерди карагыла мына. Швейлер. Темирди карагыла, темирди аябаптыр бирок, а? Кеминде дагы канча жыл иштейт деп ойлойсуз мындай кызматка дейсиз? Дагы 50-60 жыл иштейт да. Бул 60 жылдар курулганда, Союз убакта кеңири учокто курулуп калган да. Азыр мындай сарай куруш үчүн Кыш менен экен, а? Пышык кыш менен. Солдатский жанагы кыштан окшойт, а? Солдатский кыштан окшойт менимче ооба. Сплошной айнек, кичинекей айнектер. Айнектери дагы турат, карагыла. Өтө мал кою кылам деген адамдарга чындыгында жакшы жер экен. Бул жерди кандай кылып пайдаланса болот? Бир тараптуу кылып туруп. Бир тараптуу эле кылып дейсизби, могу жерден? Бул жака торпок койдорго, мына жака ат кылса болот, мисалы аттарды. Ушул жерге акыр кыласыздар, менин оюмча. Бул жерге уйуу, жылкы жана болот да, бул жерден жана отходторун чыгарып, араба менен жана ташыгангачы. Бул жакта торпоктор, козулар деп даярдалат. Сиз алгандан кийин иштетпепсиз мындай, а? Примерно, да? Бирок мындай. Ушул даяр сарайда мен ушундан баштайын деп турам азыр неменчи. Сарайдын үстү дагы чоң экен, а? Чөппөп жыям дегенсиз десе, мындай. Кеңири да. Пресс алып келип алсаңыздар, пресс подворчик. Бийик даяр. Кара могу там темирлер, бул деген. Там чөтпөйбү, бирок вообще таза сакталыптыр. Бир жерден там чөтпөйт. Мына капталында эшиктер бар, баягы ичинде малга чыккангачы 3 эшик бар. Мына 1-3 эшик. Баягы кышында, жайында эшикте тургангачы. Мына торпоктор тартып. Устундар карагыла туугандар. Устундар турган карагыла, өтө
Илгерки бар, илгерки экен да. Российский деп коет го Мына тууган. кара, мощный курулган жерге кочкорлакса болот, козулар, торпокторго, Ооба, неден чөп эчкилерге, чөп сап коесуздар. Мына акырды илгери. өргөзүп койсоң. Мына карагыла. Ушул жерге чөп салып койсоң, өзүн жей берет. Денин мында бөлүп койгон экен жакшы. Кыскасы ким алса дагы карыта турган нерсе экен тууган да. Койон кармаган экен мурда, койондон эмес. Карагыла. Мына мурда арендага берилип, арендатор мына теплый пол кылып тоок кармаганбы, ушундай кармаган. Кара, ана рабочийлерге атайын Бул комната жагда бар. тоок кармаган окшойт могу жерде. Тоок кармаган же коёндуку. Ушундай сеткалары бар экен. Койон. Мына ар бир рабочийлерге да өзүнчө комнаталар бар, монтип. Карагыла. Мына. Ошо эс алып, чай ичип отурган. Топлый болгон экен да, значит. А мондой ар бир комнат сарайдын ичинде мондой свети бар. Ушуну тартып койгондо өзүнүн точкасы бар. Карагыла туугандар. Полный бар жок бар экен. Ар бир ушундай Шит экен да ошондо. Ар бир сайда ушундай шит бар. Ушуну көрсөтөт. Азыр ток бар бул жерде? Бар. Булаш кеткен. Бул жагы эски экен, а? Эски. Ескisi бул жагыңыз. Ийгеркичти экен. Токойдун боорунда экен да, мына сарайларчы. Могу жерден арча жыттанып атат, карасаңыз а. Эс алганга дагы өтө жакшы жер экен да, мына карагыла туугандар. Карагайлардын түбүндө тапчан-сапчан кылып, бозуй-созуй кылып ушул жерлергечи, а? Кандай дейсиз? Ооба, мына ферма жанында балдары менен келип, эс алып, козу жеп, аттарды коюп, аттарды мингизип жаш балдарга. Эми бул жер көп нерсе кылса болот. Көп нерсе кылып. Каражат болсо да бул сарайдан бияка экен 200 метр токой. Ооба. Бул жагы жайыт көрүп атасыздарбы? Жанагы мөмө жемиш сактай турган жери могу жер экен мына здание. Подвал. Подвалда мындай эки жактан тең кире турган жери бар экен. Сарайларды жанында. Онун аркы жагында көл бар экен. Мага өтө жакты. Могу жерлерге футболду кичине жанагы кылып, топсо ойноп, кой багып кичине. Көл демекчи мыйдан 300 метр жерде илгери бул жерде карьер болгон экен. 5-6 гектардын айланасында таптаза көл бар, чоң аябай. Москванын баары, жерде Москванын баары келип жерге сууга түшөт, таптаза суу. Азыр 300 метрле да беденчи. 300 метр мына жанагыданбы? Территориядан аракка чыккандачы. Территориядан чыкканда. Бул жагы дагы жайыт экен. Булдан бул жак баары жай. Бизге караштуу бир документальный 26 гектар да. Так мен 50-60 гектар жер бул райондук бизге арендага бериле турганчы. Жайыт катарычы. Жер кеңир бул жерде, бул айланада мен билгенден 20-30 километр жерде неме жок да, мал чарба менен иштегендер. Бул райондо да бир эки эле хозяйство бар экен. Москванын жок. Москванын өзүнөн дагы мен мага чалып сурагандар көп да, мына самал жанагылайын дедим эле, свеж бир кымыз ичсек деген нерсе. Ушу жерде айтып атам да, самал. Мен деле мындай илгери жаш кезекте акча бар убакта акыл жок болчу, акыл жетип атат, акча жетпейт да. Мына ушу жер ошого ылайык да. 5-6 бээ байлап, жайыт кеңири, шаарга жакын. Мен мына мындай айтып коеюн, транспорт менен келгендерге өзүң келдиң, бир МКАДдан менен 1 саатка жакын. 1 саатка деле калбадым, мындай эле келип жеткен. Электричка менен Курск вокзалдан 1 саат 20 мүнөттө могу Павло Посадка келет. Владимирский направление деп Петрушевский, Крутое, Электрогорский деген бир 4 шаарга кеткен электричка келет ар бир жарым саатта. Аны түшкөн деле остановкадан бизге чейин көрдүң. До конца. Конечный. Конечный, анан бул жака воротадан мындай кирип келет кезинде воротадан. Жөө келгендерге эс алганга жакшы жер. Бак ыңгай, шарт жакшы. Кыргызстанда жүргөндө эле болуп атам, чындыгында туугандар. Бул жагда көл бар экен, жанагы 16 гектар деген айдоо жерге келип калдык. Балык туткандар, балыкчылардын баары ушул жерде отурат дейт. Природа бөлөк да, мына жыт, мына запах бөлөк экен да. Агабыз айтып атат, мына ызы-жуудан келип 2 саат утасам уйкум канат дейт. Карагыла, жерди караңыздар. Бул жерге сабыз эккен экен, сабыз өтө жакшы болду дейт. Мына жери деле башкача го, негизи билесиздерби? Кум аралашкан сыяктуу да, жумшак. Бул жерде бир 4-5 гектар жерде ушул жерге айдатып коюптур, пока что чем. Трактор келип калган экен. Анан бул жагы до конца эле кетет экен. Мына жактарчы полный эле, мо дарак турган жерлери башкасы полный кетет. Балык чарбачылыгына деле алып иштетсе болот дейт да. Көлдөр көп экен кыскасычы.
Азыр бул жер жанагы сарайдан бир 200-300 метрдей эле берде уже башталды бул жерчи. Өзүңүз айтып, баларын айтып, кандай кылабыз? Полный түшүндүрүп коесуз. Şu jana айтпадык mı? 16 гектар şu сарайдан уланып кетет. Мага ушул мен бул жерге 2 жыл мурун дыйканчылык кылгам. Сабез, зелени баарын эккен, баары жакшы, кум аралаш жер. Сабыз жакшы болот экен. Мына бул жерди айдап койдук 4 гектардай жерден так. Мунун ар жагы кете берет. Могул жер Токойдон бери ушул жерде 16 гектар жер бар да. Эң жакшысы бул жерде суу, мында жакын чоң суу бар. Ошол жерден местный жерлерде балык кармашат ушул жерлерде пайдаланбайт. Анан жана антип айтып атпайм, азыраактан жер алабыз дей турган болсо ушул жерде ушундай мүмкүнчүлүк бар. 2 гектардан кем эмес. Кимге 5 гектар, кимге ар кандай дыйканчы кылат электи, теплесе кылат элек дегендерге 2 гектардан кем эмес кылып мындай кусок кылып, анын өзүнчө баягы юристтердин акысы бар. Аны ушинтип кылып берсек болот. Канчадан кылып бересиз мына 2 гектардан алган болсо? 2 гектардан болсо бир суу деген 6000 эле кылып беребиз. Суу деген 6000. 1 гектары 600 миң болот. 1 гектар 600 миң болсо. Анан эми бул общий могу хозяйствонун бардыгын жерин бул өзүнүн биз 2 жылга рассрочка алган элек. Былтыр күздө жаап бүттүк. Өзү бизге бир 22 миллионго түштү. 22 миллионго түштү. Ошол жер өзү жанагы 19 26 гектар жер бар. Полный. Жана 4 гектар жерде жана сарайлар бар. Эң кымбат жер ошол жер. Анын жанында көрсөттүм 5 гектар жер бар. И бул 16 гектар, баары бир 26 гектарда. Эми бунун общий баасы 23 миллион деп турабыз. Көп деле неме кылбай эле. Полный ошол көргөзгөн жерде полный алса 16 миллион. Бул личный өзүбүздүкү, бизге караштуу. Анан эгер дагы маалымагындай 50-60 гектар жер бар, баягы подвиж катары арендага колдонсо болот, райондук. А так жок, мага ошо сарайдын жарымы десе, аны деле бөлгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ошону силер чакырып атпайсызбы? Өзүңүздөр болсо, баягы чогуу иштешкенге жакшы кошуна болуш керек да. Ооба. Ошону могул дыйканчылык кылам дегендерге ошол жер. Или буну пландап жүрөм, мунун нар жагында, Токойдун нар жагында 2 Токойдун ортосунда жер бар. 7-8 гектар жана улак чабам дегендергечи. Ушул жерде эле? Ушул Нак Токой мома кичине Токойдун ортосунда ушул жерде 5-6 гектар жер бар. Бул айылдардан алыс эле болуп калат. Баягындай бизде 5-5 деп коет го. Onu аттап келип алышып, ушинтип ойногондорго шаарга жакын, автобус эшин алдына чейин келип атат. Москвага жакын. Ушундай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстандарга ошончо сайын чакырдык. Эгер кимдер неме кылса чалсын, аябай кызыккандар болсо, жөндөн жерде чалбайчык. Чөп дагы сүйлөшөбүз. Чөп кеңир экен бирок. Чөп кеңир ма бизде чалгы менен чабасыңарбы, жана касылка менен чабасыңарбы? Жайлоодо бизде мындай чөп жок. Бул жерде талашмай болбойт да, ачыгычы. Жерде күзгө чейин ушундай Московский область мындай саздагыраак жерде. Ушундай көк чөп күзгө чейин да. Ушундан бери келип калды да. Жакшы жер. Сууга жерлер экен да могу жер. Жер, мына көп жерлери суу жок да. Ооба, бизде кайнак деп. Сууга деп атында суу жанында 5 метр жерде. Турга гана мындай көп жерлер батала болот тугандар. Бул жери жакшы экен. Бир байкап көрөсүздөр. Эс алуу жер ачам дегендерге дагы мына сарайдын жанагы бөлүп алсаңыздар болот. Сарайдан өзүнү алам дегендерге дагы сүйлөшөсүздөр тугандар, агалар менен чалып байланышып дегендей. Бул жерге кызыккандар 2 гектардан алам дегендер деле чала бергиле. Ошол кыскасы ушундай болуп сатууга жанагы кылаптыр. Башка областта негизи мал чарбачылыгы менен, дыйканчылык менен иштеген агабыз экен бул агабыз. Ошого бул жакты шериги менен алып, шериг келбей калып ошого бир адамга кыйын болуп сатып атыптыр. Сүйлөшөсүздөр, чалышасыздар дегендей, жакшылык күнөрү жолугуп жүрө берелик. Мал, кой кылам дегендерге таратып койгула. Эртең мен Тиберге барам, Куда каласа. Тиберден дагы бир 150 баштай чоң-чоң уйлар, букалар, торпоктор сатууга чыгып атыптыр. Мисалы ошолордон деле алып туруп эле, могу жерден ишти баштасаңыздар болот да, бир 2 сарайды алып туруп элечи. Жакшы эле бир арзанатып кылып түшүп берсеңиз керек, мындай. Бөлүп алам дегендер болсо. Кызыккандар болсо келишебиз. Москвага жакындыгы жакты магачы. 1 саатта келип, ишиңди бүтүрүп, башка кылып кетсең деле жакшы да. Мына 1 гектарды алып деле өтө жакшы экен, возможность бар экен. Тугандар ошол. Документациялары өздөрүдө бардыгы өздөрүнүн атында. Калган эми сүйлөшүп аласыздар. Бөлүп алам дегендерге юристтер менен кичине иши бар деди, аны деле чалсаңыздар подробно түшүндүрөт. Жакшылык күнөрү жол алып, группалар менен таратып койгула. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен
чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чык деп ушул жерге коюп койдум.